Калашты, канатташым, кандашым, көкіректі улуунамыз кайнасын. Ар бир кыргыз аманаты манастын хан тұқымы кулга айланып калбасын. Бирбол кыргыз. Парламенттик шайлоого аттанган Бирбол партиясы жолугушууларын өлкөнүн ар кайсы аймактарында өткөрүп, эл тарабынан жакшы кабыл алынууда. Мына ушундай жолугушуу Ош шаарында да болуп, ага 100дөн ашуун адам катышты. Бирбол партиясын бүгүн атайын бир чогулушуна катышайын, эмне деген ойлорду айтат болду экен деп тандап келдим. Платформасында алып окудум. Ал платформасында чындыгында Бирбол партиясынын 97% жаштар экен. Ал эми ушу 7-чакырылыштагы өзгөртүү киргизе турган мен ишенген бир партия ушу Бирбол экен. Бирбол партиясынын саясий кеңешинин курамы толугу менен жаңыланган. Партия демилгелүү жаштар жана жаратман команда менен толукталды. Алар экономика, медицина, билим берүү, айыл чарба, маданият жана башка тармактар боюнча эл аралык тажрыйбасы мол лидерлер. Коомчулуктун талабын аткаруу ар бир партиянын милдети деп эсептеген Алтынбек Сулайманов коом бүгүн тазаланууну талап кылып турарын баса белгиледи. Жаштарды алдыга коюп, алдыга сүрөп, парламентке жеткирүү менин тарыхый миссиям. Бүгүн замандын талабы, элдин талабы, эл жаңы жүздөрдү парламенттен көргүсү келет. Ошол эле мезгилде заманбап билимге ээ болгон жаштар парламентке барса, бүгүнкү элдин жашоосундагы күнүмдүк эрежени, мыйзамдарды өзгөртүүгө бара жатышат. Ошондуктан мен бул жаштарды жыйнаганга мага бир топ убакыт өттү. 2 жылдан ашыкча булар менен сүйлөшүп, булар көпчүлүгү баргысы келген жок. Мен булардан суранып, артынан чуркап жүрүп, ушул списоктун алдында болосуңар, парламентке силерди алып келебиз деген сүйлөшүүлөр менен алып келдим. Мен толук ишенем, бул жаштарыбыз биздин парламентке жетсе, жарым жылда жаңы жылдыздар пайда болот. Билимдүү жылдыздар жана заманбап билимге ээ болгон, өз тармагында бир чоң ийгиликтерди жараткан инсандар, жаңы жылдыздар, жаңы депутаттар болду. Алар сөзсүз жакшы мыйзамдарды кабыл алып, элибиздин жашоосун, күнүмдүк эрежелерин жөнөкөйлөтүп, жакшыртканга салым кошушат. Азыр өлкөнүн өнүгүүсү үчүн таза көз караштагы күчтүү команда керек. Мына ушундай команда Бирбол партиясында түзүлдү. Партиянын тизмесиндеги талапкерлер эл арасынан сурулуп чыккан, өз ишин мыкты билген адистер. Биздин программада ар тараптуу күч. Ошонун арасында билим берүү дагы бул алдыңкы орундарда. Себеби аң сезими ордунда болгон адамдардын баардыгы эле түшүнүп билет, билимсиз келечек жок. Биз өзүбүздүн уул кыздарыбызга татыктуу билим бере албасак, анда биз демек келечекти кура албаган менен барабыз. Андан сырткары биз саламаттык сактоого дагы. Саламаттык сактоонун быйыл эле болгон кризиси бизге баардыгын ачык айкын көрсөтө алды. Себеби бул тарапта бизге өзгөртүү гана керек, бизде алдыга жылдырышыбыз керек. Андан сырткары биздин эл аралык мамилелерибиз, ошол эле учурда биздин укуктук системабыз, мунун баардыгы жалпы. Биз эми жогорку кеңешке аттангандан кийин жалпы биздин бул мыйзам чыгаруу системасына өзүбүз салымыбызды кошобуз дегенден деги эле баардык тармактарды эске алуу менен гана биз аттандык. Бирбол партиясынан жогорку кеңешке аттанып жаткан жаштар мамлекет алдындагы жоопкерчиликтүү милдеттерди моюнга алуу менен прогрессивдүү идеяларды иш жүзүнө ашырууга даяр. Мыйзам адамдарга пайда алып келиш керек, бизге тоскоолдуктар алып келбеш керек да. Жогорку кеңеш Кудай буйруса мына Бирбол партиясынан кетип аткан талапкерлер, Бирбол партиясы парламентке келип кыла турган болсо, бул бизнеске максималдуу түрдө эркиндик бере турган, салыктардан бошото турган, льготаларды бере турган, ушундай мыйзамдарды толук кандуу биз колдоп беребиз. Анткени өзүбүз ошол ишкерликте жүрүп, ишкерликте канчалык проблемалуу бар экенин түшүнгөн адам катары сөзсүз түрдө мен ойлойм, ошону ишке ашырганга мүмкүнчүлүк болот да. Бирбол партиясынын 2 саатка созулган эл менен жолугушуусу жакшы каалоо тилектер менен аяктады. Мында чогулган эл партиядагы талапкерлер өлкөнүн ар тараптуу өнүгүүсү үчүн кызмат кылаарына ишеним арттаарын баса белгилеп, ийгилик каалашты.